Assalamu alaikum dostlar. Sizler Kırgıztop kanalını görüp jatasızlar. Bugünkü videomuzda Kırgızstandın atını dünyaya tanıtkan Akjol Mahmudov jönündө bir neçe kızıktуу faktlardı aytıp berебиз. Andıktan dostlar bugünkü çıkarılışыбызды колдоо иретинде бұл videoga like koyup kanalımızga катталып кетиңиздер. Biz videomuzu başladık. Akjol Mahmudov 1999 жылы 15 апрелде Ош облусунун Араван районунда туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын адвокатура жана юстиция факультетини аяктаган. Атасы Мухаммед Махмудов 5 баланы чоңойткон. Буга чейин атасы базарда соода саттык менен алектенерини айтып берген. Акжолдун эки агасы Бексултан менен сыймыктагы грек-рим күрөшү менен машыгышат. Бексултан аттуу агасы дүйнө чемпионатында коло медаль алган. Зульфия жана Бегимай аттуу карындаштары бар. Балбан апасы тууралуу кеп кылганды жактыра бербейт. Маектеринин биринде апам кичүү карындашым төрөлгөндөн бери жок, бул тууралуу кеп кылгым келбейт деп айткан. Атасы Мухаммед Махмудов үй бүлөдө өтө каттуу. Акжолду чемпион кылганда бул өз атасы десек жаңылышпайбыз. Себеби атасы Акжолду 1-классынан бери күрөшкө катыштырып келет жана өз баласынан үмүтү чоң экендигини айтат. 5 жыл алдын эле атасы Акжолго 2021 жылы болуп өткөн Олимпиада күрөшүндө алтын медаль утушун керек деп айткан. Барыңыздар билгендей эле Акжол Махмудов күмүш медаль утту. Күрөштөн соң Акжол биринчи болуп атасына чалган, бирок атасы звоногуна жооп берген эместигини өз маегинде билдирген. Телефон кылды, мен албадым да. Эми азыр муну Акжол делен биринчи алат урукса, эми балам капа болбосо керек, албай койгом звоногунчу. Мен айткамын, Акжол Олимпиаданы утасын. Анан мен сени коштоп бир жерге барамын деп. 5 жыл, 6 жыл мурда айтып койгомду, 15-жыл. Атасынын айтымында Акжолдун жеңилген беттештерин кайрадан көрбөйт. Ал өз балдарынын жеңилүүсүн абдан оор кабыл алгандыгын жана Акжол баласы жеңилсе кадимкидей эле ооруп каларында билдирген. Демек, Акжол Махмудов бир гана өзү үчүн эмес, атасынын намысын коргоо үчүн да күрөшүп келген. Популярдуу болуп элге таанылгандан бери Кыргызстандын желегини көтөрүп, бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн күрөшөрүн да Акжол Махмудов жашырбай айтып келет. Келиңиздер кыскача Махмудовдун жеңиштерине да токтолуп кетели. Акжол Махмудовдун канча талантың болсо да ийгиликке мээнет менен гана жетесиң деп айткан сөзү бар. 1-класстан бери калтырбай машыгып келген Акжол чындыгында эле көптөгөн ийгиликтерге жете алган. Балбандын тер агызган машыгуулары майнабын бербей койгон жок. Ал кадеттер арасында 2 жолку, жаштар арасында жана чоңдор арасында Азиянын чемпиону деп аталган. Кадеттер арасында дүйнө чемпиондугун жана жаштар арасында күмүш медалды багындырган. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү аталып, эл аралык класстагы спорт чебери намыны алган. 2021 Токиодо болуп өткөн Олимпиада күрөшүндө Махмудов 2-чи орунду алып, күмүш медалдын ээси болгон. Жаракатсыз спорт болбойт. Бул сөздү Махмудов интервьюларынын биринде өзү айткан. Албетте Махмудовда жаракат алган, бирок эң кызыгы бул жаракатты күрөштөн же машыгуудан эмес, өзүнүн хоббиси болгон футбол оюнуну достору менен ойноп жаткан учурда алган. Бутунан жаракат алганда Акжол Махмудов Германия өлкөсүнө барып дарыланган жана дарылануу үчүн 45 000 евро акча коротулган. Биздин сомго которгондо 4 миллиондой акча болуп калат. Бирок ошентсе да эң оор жаракаттардын бири болсо да Акжол Махмудов кайрадан спортко кайтып келип, бүгүнкү күндө Кыргызстандын атын дүйнөгө таанытып олтурат. Жыйынтыгында бул жаракат зыянына караганда көбүрөөк пайда алып келгендигин жана жашоого болгон көз карашыны өзгөрткөндүгүн Акжол Махмудов өзү айтып кеткен. Махмудовго киреше кайсыл жактан түшөт? Албетте мамлекет тарабынан Акжол Махмудовго ай сайын стипендия берилет жана Кыргызстан үчүн маанилүү болгон турнирлерде биринчиликти алып келгендиги үчүн акчалай же болбосо башка белектер менен сыйланат. Барыңыздар эле Токиодон күмүш медаль алып келгендиги үчүн мамлекет Акжол Махмудовго 10 миллион сом акчалай белек жана Toyota жол тандабас унаасын белекке бергендигине күбө болдуңуздар. Бирок Махмудовдун кирешеси бул менен эле чектелбейт. Üstüne kiyip жүргөн кийимдеринин баары Bixer компаниясына таандык. Бул компания спорт кийимдерини чыгарат. Акжол Махмудов болсо анын кийимдерини кийип жарнама кылгандыгы үчүн бул компаниядан албетте акча алат.
2018-жылы 27 күнү Bixer спорт компаниясы менен Акжол Махмудов официалдуу түрдө келишим түзгөн. Келишимдин негизинде Акжол Bixer компаниясынын кийимдерини кийип жарнамалап берет. Бул келишим $1 миллион байланган. Демек, барыңыздар эле Акжол Махмудов Bixer компаниясынын кийимдерини кийгендиги үчүн да өтө чоң суммадагы акча аларыны түшүндүңүздөр окшойт. Акжол Махмудов 5 убак намаз окуйт. Мындан сырткары орозо тутуп ар бир о сөзүндө Аллага шүгүр деп турат. Намазга бекем экендигин Акжол Махмудов жашырбайт. Кайрадан жаштарга үлгү болуу максатында өзүнүн намазга бекем экендигин көргөзүп келет. Инстаграм баракчасында да ыйык Куран китебинен алынган аяттарды жазып, Аллахты эскерип турат. Чындыгында эле Акжол Махмудов жаштарга жакшы үлгү берип келе жаткандыгы бул факт. Келиңиздер достор, күрөштөн да сыртка чыгалы. Акжол Махмудов күрөштөн башка дагы эмнеге кызыгат? Жогоруда футболго кызыгуусун айтып кеттик. Чындыгында футболго Акжолдун атасы Мухаммед Махмудов кызыгып келген. Жада калса Акжолдун атына футбол клубун түзгөн. Себеби атасы Акжолдун да футболчу болуусун каалаган. Кийинчерээк Кыргызстанда футболчуларга анча колдоо жок экендигини, футбол менен дүйнөгө таанылууга шанс аз экендигини билип, атасы өз баласын күрөшкө берген. Бирок ошентсе да футбол Акжол Махмудовдун хоббиси. Мындан сырткары теннис, бильярд оюндарына Акжол Махмудов кызыгып келет. Дагы бир таланты Махмудов ырдаганды да жакшы көрөт, бирок атасы ырдоосуна каршы болуп, экинчи ырдаганыңды көрбөйүн дегендиги үчүн бүгүнкү күндө Акжол Махмудов мындай хоббисинен баш тарткан. Көтөрүп чапкан ыкмаларынын сыры эмнеде? Балбан коомчулукка аз убакытта чоң ийгиликке жетишип, кармаш учурунда суктанткан ыкмаларды көрсөтүү менен таанылды десек болот. Айрымдар балбанды таланттуу деп эсептешет, деген менен Акжол Махмудов мындай пикирге кошулбайт. Машыгууда эл бир ыкманы жасаса, мен ар кандай ыкмаларды ойлоп табам. Күтүлбөгөн чабуулдарды үйрөнүүгө басым жасайм. Маселен, көтөрүп чапкан ыкмаларга көрүш үчүн күнүнө 400-500 жолудан жасайм. Мен таланттуу эмес, эмгекчилмин деп айтканы бар. Акула каймана атын кантип алган? Махмудов мурда россиялык балбан Аслан Зубайровдун спорттогу жолуна абдан кызыкчу. Анын да каймана аты Акула эле. Акжол күмөрүн туурап интернет тармагына Акула деп каттала баштаган. Эми аны баары дал ушул каймана аты менен тааныйт. Балбан ар дайым кармаштарында Акуланын сүрөтү бар спорттук кийимдерди кийип чыгат. Акжол Махмудовдун $6500 же болбосо 550 000 сомго сатылган кийими. Бул кийимде Акжол Махмудов акыркы жолу 2021-жылы Токиодо болуп өткөн финалда кийип чыккан. Чындыгында эле Махмудов өз кийимини 550 000 сомго сатты, бирок ал акчаны бир сомун да иштетпей, баарыны кайрымдуулук ишине жумшаарыны айткан. Ал Инстаграмда мынтип жазган: "Мекениме кайтып келип, мен элим үчүн жакшы иштерди кылууга чечкиндүү экенимди түшүндүм. Менин кыла турган иштерим мектеп салуу же болбосо мечит, жол куруу, муктаж болгондорго жардам берүү." Албетте Акжол Махмудов $6500 менен эле токтолуп калбастан, жалпысынан кайрымдуулук жолуна $26 000 жумшоону пландап жатат. Достор, сиздер Акжол Махмудов жөнүндө дагы кандай кызыктуу фактыларды билесиздер? Билген фактыңыздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана достор, бул видеобузду колдоо иретинде сөзсүз бул видеого лайк коюп, биздин каналга катталып, жана бул видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы досторуңуз менен бөлүшүп кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.